Салам достор, азыр Python тилин компьютерге орнотконду орнотуп баштайлы. Азыр ал үчүн Python checkit.org деген дарек аркылуу өтүп, downloadsга киребиз. Ал жактан эгерде Windows колдонсоңуздар, ушу Windows тандайсыз. Анан Python latest release деп эң акыркысын жүктөп алам. Так, ошондо Python 3.11 checkit 2 деген версиясы экен. Анан бул жерден керектүүсүн тандап алабыз. Меники Windows 64 бит болгон үчүн ушуну жүктөйм. Абдан эски компьютерлер болсо 32 бит колдоносуз. Бирок көбүнчө ушу 64 бит болот. Анан жүктөлдү. Бул жерден жакшылап карайбыз, шашпайбыз. Use admin privileges деген макулдайбыз. Анан мо paths дегенге кошуп коебуз. Эмне үчүн экенин анан бир аздан кийин түшүндүрүп берем. Эми бул экөөнү коюп койгондон кийин басабыз. Ооба деп макул болобуз. Тандаган жерин эми бир аз күтүп турушубуз керек болот. Эми жаап койсок болот. Так, мындан ары эмне кылабыз? Python'ды буйрук сапта колдонуу. Эми жана pass дегенге эмне үчүн коштук дегенди азыр көрсөтүп берейин. Бул жерден cmd деп командалык сапты ачабыз. Python деп жазсак, Python ачылып атат. Эгерде жанагындай мен айткандай кылып path дегенге кошпосок, анда бул жерден ачылбай калат да. Python'ды бул жерден колдонуу мүмкүн болбойт. Мисалы, hello world print иштеп атат, абдан жакшы. Эми кийинкисине кеттик. Idle жөнөкөй Python программасын түзүү жана иштетүү. Idle'ды кантип табабыз? Python жаңы орноттук да. Python орноткондо idle кошо келет. Idle деген бул Python тилине керектүү жөнөкөй редактор. Python программаларын ушул жерде жазсак болот. Же ушул жерден эле жанагындай мен жазып көргөндөй салам деген өзгөрмө түздүк. Hello деп жаздык, анан кийин print салам деп койсок, ошо hello деген чыгып калды. Андан тышкары new file деп мындай редакторун ачабыз. Бул жерге программа жазабыз. Мисалы, бул жерде print бул кандай бир жөн эле бир текст чыгарсын дейли да. Салам достор дейин. Анан жаңы сапка эки жаңы саптан кийин hello деп жазып коеюн. Анан муну file деп туруп save дейин. Десктопку сактап коеюн. Hi checkit жөн эле hi деген ат менен аталыш менен сактап коеюн. Эми муну жаап койдук дейли. Муну кантип иштетебиз? Жанагындай cmd'ни чакырабыз. Command prompt. Муну десктопко кантип өтүш керек? Билбейм. Dir деген азыр десктоп могу жерде экен. Эми cd desktop деп жазып, desk деп жазып келатып эле tab басып койсом өзү улантып койду. Эми ушуну ls десе баштайбы бул жерде. ls дегенди билбейт экен. Linux'та ls деген билдирет. Бунда dir болуш керек. Dir дегенде бул директориядагы болгон файлдарды жана папкалар көрсөтөт. Жана биз жазып койгон hi checkit.py деген файлды көрүп атабыз. Эми мынтебиз. Python'дун жардамы менен hi checkit.py деген файлды, ошо скриптти, Python тилинде жазылган скриптти иштет дейбиз. Иштетсек, программасы иштеди. Салам достор. Эки жаңы саптан кийин ушу hello деген жазып чыгарып койду. Эң сонун бизде экөө тең иштеп атат. Андан кийинкисине өттүк. Буйрук сабында жөнөкөй Python программасын түзүү жана иштеттик. VS Code деген сонун
программа бар. Кесипкөй программисттер көбүнчө ушу VS Code колдонот. Visual Studio Code деп коет. Муну алабыз. Visual Studio Code Windows, Linux, Mac бардык платформалар үчүн бар. Ал эмес браузердин ичинде иштеген варианты да бар. Муну жүктөйлү. Ачпайм орнотобуз. I accept бардын кабыл алабыз, сонун экен, лицензия бар, түшүнүктүү, жакшы. Десктоптон icon сүрөтчөнү чыгарып дейт. Add open with code action to Windows Explorer. Жана оң кнопканы басканда чыгып калат эмес мондай меню. Ошону кошуп коесуңбу деп сурап атат да. Бул жерден кошо беребиз. Windows Explorer direct. Мындай эле кошуп кое беребиз. Next days. Так, паска кошулду, абдан жакшы. Next install. Бул иштетип көрүш үчүн кайра муну жап дейт да. Жап кайра ачыш керек дейт. Күтүп туралы. Орнотулгандан кийин иштетип көрөбүз. Эң сонун орнотулду, иштеп атат. Буга чейин ачылган экен бул. Ошон үчүн бизде мурунку ачылган файл ачылып калды кайрадан. Муну жаба туралы. Мисалы cmd тилди өзгөртүп алдык. cmd деп command prompt ачтык. cd desktop деп жана сакталып койгон файлга өттүм. Desktop рабочий стол. Ошо иш тактама өттүм. Ал жерден мо high checkit pay'ды ошо код менен ачкым келип атат. VS Code менен. VS Code менен ачыш үчүн code дейбиз. High checkit pay дейбиз. Ошондо Visual Studio Code менен буга чейин жазып койгон программам ачылып калат. Do you want to install recommended extensions? Python'га керектүү экстеншндерди кошумча кеңейтмелерди орнотуш керекпи деп сурап атат. Макул, орнотуп коелу. Зыяны тийбейт. Бул жерде restricted mode деп атат. Бул программаны орнотуу мүмкүн эмес деп атат. Иштетүү мүмкүн эмес. Жок, бул жерге мен ишенем. Бул программа коркунучтуу эмес дедим дагы. Алып таштадым. Бул эмнени билдирет? Биз азыр муну берден эле иштете берсек болот. Бул файлды иштетиш үчүн Ctrl-tilde басып койсок, терминал ачылып калат. Жолбус номерден new терминал деп ачып коесуздар. Мындан cd desktop деп жанагындай эле өттүк. Dir дедик. Көрдүк. High pay'да эми жанагындай эле Python biraz ойлонуп калды. Python чекитек болуп өзү кошуп коет экен, макул. High checkit pay'ды иштет дедик. Бул иштеп атат. Эң сонун. Бул VS Code biraz эски компьютерлер үчүн өтө оор болуп калышы мүмкүн. Эгерде бул оор болот десеңиздер, кечип коюңуздар, мен мындагы улантып кетейин. Run деп, мисалы run without debugging деп файлды иштетип койсок болот. Бул өзү терминалды ачып, өзү программаны иштетип, кайра токтоп калат. Run'дан баштайбыз. Мындан тышкары дагы Tony деген бар. Тууралап окусак Tony болуп калат да. Бул Tony дегенде Python тилин жаңы үйрөнүп баштап аткандар үчүн ыңгайлуу деп айтышат. Ошондой эле эски компьютерлер үчүн ыңгайлуу дешет. Келиңиздер орнотуп көрөлү.
версия 4.02 15 январда чыгыптыр. Эң сонун муну орнотуш үчүн эмне алат экенбиз? Python үчүн 10 менен өзү келет экен. Так, exe. Так, Windows Portable дейт. Портативдүү варианты бар экен. Так, 4.02 exe. Ошо exe'ни биз жакшы түшүнөбүз, ошону эле коюп коелу. Install for me бардык юзерлер үчүн макул. Өзүм үчүн эле орнотуп коеюн. I accept agreement. Көрсөткөн жерде эле тура берсин. Tony орнотуп бер. Create icon desktop деп коеюн. Кеттик. Бул курста бул Tony менен эмес, VS Code менен көбүнчө иштейм. Эгерде Tony боюнча дагы кошумча маалымат керек десеңиздер, аны өзүнчө дагы видео курс түзгөнгө аракет кылам. Бирок бул курста ошо VS Code деле колдонуп сабак өткөнүбүз туура деп эсептейм, анткени бул кесипкөйлөрдүн аспабы болуп атат. Бизге дагы ошо туура келет деп ойлойм. Бул сабактарды өткөргөнгө. Finish. Эми бул Tony'ни иштетип көрөлү. Tony мындай экен. Келиңиздер, файл ачалы, жанагы файлды. Desktop кайякта? Мына. Муну иштеп дейли. Салам достор, hello иштеп атат. Эң сонун. Эми мындай дагы жакшы жерлери көрсөтүп берейин, бул жерден ыңгайлуу нерселерин. Анан мындай эме бар дейли. Салам деген өзгөрмө бар дейли. Анда 1-2-3 деген сан бар. Анан print салам дейли. Эми сактап коелу. Ctrl S. Муну debug кылалы. Debug кылсак эмне дейт экен? Resume step over кийинкиге өтөлү. Бар түшүнүктүү. Мына кадам менен келатат. Саламга жеттик. Салам дегенде бул саламдын ичинде эмне отурат дегенди кантип көрөбүз? Жазып көрсөм болобу? Бул экен. Макул. Мына ушул сыяктуу иштейт экен. Tony. Ушун менен бул видео сабагыбызды аяктадык. Дагы көрүшкөнчө.